жумасына, айына мегабайттар берилет экен, бирок кандай тартипте иштетилет, аны ким текшерет, бардыгы түшүнүксүз экен. Урматтуу Талант Турдуматович, саламатсыздар, урматтуу депутаттар, ата журт Кыргызстан Козоев. Урматтуу Талант Турдуматович, урматтуу Алмаз Акунжанович, мен кечээ күнү комитет жыйынында дагы маселе көтөрдүм эле. Кийинки отурумга жалпы ушул министр цифровизацияны, ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасын ошол цифровизация тармагын тейлеген. Жалпы Кыргызстанда 3 чоң уюлдук байланыш операторлар бар. Ошонун жетекчилерин чакырсак, кеңири маалымат алсак, себеби азыркы күндө биздин миллиондогон абоненттер бар. Ар бири иштеткенде бул жерде күнүмдүк 2 сомдон 3 сомдон кошумча төлөмдөр бар экен. Кошумча кызматтар бар экен. Андан сырткары дагы жалпы жарандарыбыздан түшүнүксүз 2 сомдон 5 сомго чейин алымдар алынып, жок болуп кетип атат экен. Ошондой эле азыр жалпыбыз интернет менен байланыштабыз. Кол телефондордо интернетке киребиз. Жумасына, айына мегабайттар берилет экен, бирок кандай тартипте иштетилет, аны ким текшерет, бардыгы түшүнүксүз экен. Ошого жалпы коомчулукка келип, жалпы жыйынга маалымат берип койсо, ошондой эле аларды кайсы кызматтар текшерет, укук коргоо органдарын биргеликте чакырып, жалпы элге маалымат берип койсо. Рахмат.